Ата апа мени өстүрдү. Күнү түнү тынбай уктабай, уктап кетип ойгонсо да мени карап унутпай, мен чоңойсом ата-энемди сыйлаймын. Жан дүйнөсүнөн чыккан сезимдерин ырсаптарына салган 13 жаштагы Айдай келечекте журналист болууну кыялданат. Мындан улам көздөгөн максатына жетүү үчүн мектепте жакшы окуп, алдыңкы окуучулардын катарында. Мен келечекте журналист болгум келет. Мен эң жакшы көргөн сабагым адабият менен кыргыз тил. Мен биякта жашаган аябай жакшы экен. Менин мечталарым чоңойгондо бактылуу болгум келет. Шоулорду көрсөтүшөт го, ошондой журналист болгум келет. Айдай эки бир туугандын уулусу. Тилекке каршы үй бүлөсүнүн шарты оор, апасы саламаттыгына байланыштуу мүмкүнчүлүгү чектелген атасы жоопкерчиликсиз мамиледе болгондуктан иниси экөө Нарын шаарында фостердик же багып алуучу үй бүлөдө 6 айдан бери тарбияланып келет. Бул үй бүлөдө жалпы 5 бала бар болсо, анын 3-өө убактылуу камкордукка алынгандар, ал эми калган экөө үй бүлөнүн өздөрүнүн балдары. Балдарды тиги алып келгенден кийин жанагы экинтип, булардын балдары бизге көнүшү, биз аларга көнүшүбүз дагы оор болуп калат экен да, чын эле баш жагындачы. Анан эми баягы балдардын келген состояниясы башкача болчу. Азыркы состояниясы вообще башкача. Такыр азыр көңүлдөрү ачык, курсактары ток, кийимдери бүтүн болгон үчүн баягы школдору дагы жакшы болуп, мына балдар азыр аябай ачылып, мына 8 мартта мага открытка жазышыптыр. Үчөө тең тиги мен сиз менен бактылуумун деп, ким эмне десе ошо десин. Сизди биз баары жакшы көрөбүз деп ушул экенде открытка жасашыптыр да. Анан баягы деп аябай жүрөгүң жибийт экен, баягы өзүңдүн балаңдай көрүп калат экенсиң, действительно эле. Нарын облусу боюнча жалпы 17 фостердик үй бүлө бар. Мунун ичинен 13 үй бүлөдө 27 бала тарбияланууда. Өлкөдөгү балдар үйлөрүн жоюу, турмуш шарты оор, кароого муктаж балдарды үй шартында ата-эне мээримин алып чоңоюусу үчүн 2020-жылы өкмөттүн токтому чыккан ага ылайык өлкөнүн бардык аймактарында багып алуучу үй бүлөлөр аныкталып, балдар берилген. Андыктан толук үй бүлө болгон шарты бар жарандар фостердик үй бүлө болууну кааласа, аймактык социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылуулары зарыл. Фостердик үй бүлө кандай адамдар боло алат? Алар 30 жаштан 65 жашка чейинки үй бүлө боло алат. Булардын соттуулугу болбошу керек. Ошондой эле кандайдыр бир зордук зомбулук маселелери боюнча жоопко тартылуу же болбосо кандайдыр бир окуяга кириптери болбогон үй бүлө болуш керек. Ошондой эле бул үй бүлөнүн сөзсүз аялынын дагы, жолдошунун дагы сертификаты болуш керек да. Ал эми андай сертификатты алуу үчүн эксперттер тарабынан окутулат. Окууну болсо Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык өнүктүрүү жана миграция министрлиги уюштурат да. Үй бүлөгө өзүнүн баласы менен бирге 5 бала болгудай балдар жайгаштырылат да. Жогорудагыдай талаптарга жооп берген үй бүлөлөр тандоодон кийин атайын 72 сааттык программада окуудан өтүп, андан соң гана бала багып алуу укугуна ээ болот. Балдарды камкордукка алгандыгы үчүн мамлекет айлык акы чектеп берет. Чапара Садыкказиева, Жеңиш Абдылдаев, Өлкө Деми, Нарын шаары.